Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 60 жашқа толду. Ал 1958 жылы Ош облусунун Карагулжа районундагы Телман айылында туулган. Бир уул, бир кызы бар. Жубайы Айгүл Токоева. Президент балдарын жана үй бүлөсүн эл алдына чыгара бербейт. Учурда жээн неберелүү, ал эми баласы болсо мектеп окуучусу. Президенттин кызматка киришкенине 24 ноябрда туура 1 жыл толот. Ага чейин өкмөт башчы кезинде мамлекеттик курулуш тармагынын жетекчисине ачуусу келип, коомчулукка дүңк эткен. Ошондой эле өкмөт башчы кезинде жыйын өткөргөн учурда Сооронбай Жээнбеков күйүп иштегиле деген сөздү көп айтчу эле. Анын күйүп иштеп жатканын Кыргызстан эли өзү баалап алат. Биз болсо анын 1 жыл ичиндеги айрым окуяларын тизмектеп көрөлү. Жыл ичинде президент Кытай, Россия, Туркияны баш кылып бир топ иш сапарларга барды. Ошондой эле иш сапарлар учурунда жөнөкөй жарандар менен бирге учуп социалдык тармактын жылдызына айланды. Кымбаттуу достор, биздин президентибиз биз менен учуп барган. Президенттин эне тил тууралуу пикири жана Бириккен Улуттар уюмунда эне тилде сүйлөгөнү коомчулукка жакты. Жаратканым Кыргызстаныбызга, элибизге мээримин төгүп, жерибизде ар дайым тынчтык болсун. Өлкөбүздүн ар бир атууна ден соолук, ийгилик, бактылуу жана бакубат жашоо каалайм. Жашасын эгемендүү эркин Кыргызстаным. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялап, анын алкагында өзү да өлкө аймактарын кыдырып чыкты. Максатым президенттикти эсен-аман тапшырып берип, кийин мен да ош эл менен, элибиз менен, журт менен чоң аралашып жүрөйүн, той топурга чогуу жүрөйүн, аралашып жүрөйүн деген ниетти коюп атам туугандар. Менин ниетим ушундай. Анан эч качан ойлобой кала туугандар, мен барбайм жаман жолго. Президент бала кезинен волейбол ойноп, спортко кызыгат. Өткөн айда Нарын облусуна барып бала чагын эстеп.